Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы санатооч. Анын ичинен эсептик жана бөлчөк санатоочтор. Сабактын максаты: бүгүн сабактын жүрүшүндө санатооч деген эмне экенин, анын кандай түрлөрү бар экенин билесиңер. Алардын ичинен эсептик жана бөлчөк санатооч менен кеңири таанышасыңар. Эсептик жана бөлчөк санатоочторду айырмалайсыңар жана аларды колдонуп ар түрдүү тапшырмаларды аткарасыңар. Заттын санын, эсебин, иретин билдирген сөз түркүмү санатооч деп аталат. Ал канча, канчанчы, канчадай деген суроолорго жооп берет. Санатооч маанисине карай 6га бөлүнөт. Алар: эсептик санатооч, иреттик санатооч, жамдама санатооч, чамалама санатооч, топ сан, бөлчөк сан. Бүгүн балдар булардын ичинен биз эсептик санатооч жана бөлчөк санатооч менен таанышабыз. Эсептик санатооч. Эсептик санатооч заттын так санын билдирет. Ал канча, нече деген суроолорго жооп берет. Эсептик санатоочтун өзүнө тиешелүү мүчөсү жок. Мисалдарга көңүл буралы. Менде 4 алма бар. Канча алма? 4 алма. Бул жерде 4 деген санатооч алманын так санын билдирип жатат. Белекке досторум 3 китеп беришти. Канча китеп? 3 китеп. Бул жерде 3 деген эсептик санатооч китептин так эсебин билдирди. Санатоочтун кийинки түрү бөлчөк сан. Бөлчөк сан заттын санын майдалап, бүтүн сан менен бөлүктүн катышын билдирет. Анын өзүнө тиешелүү мүчөсү жок, бирок чыгыш жөндөмөсүнүн дан мүчөсү менен жасалат жана канча бөлүгү деген суроого жооп берет. Мисалы: апам алманын 2ден 1 бөлүгүн бөбөгүмө берди. Канча бөлүгүн? 2ден 1 бөлүгүн. Атам торттун 5ден 1 бөлүгүн ооз тийди. Канча бөлүгүн? 5ден 1 бөлүгүн. Келгиле балдар, эсептик жана бөлчөк